саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан Лондон BBC дүйнөлүк кызматы. Соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчылпан Койчиева. Президент Трампка дагы бир тоскоолдук коюлду. Америкага кирүүгө тыюу салган жобосу күчүнө кирер алдында соттордун бири ага бөгөт койду. Эмне себептен киттер өздөрүн жеке ыргытат? Окумуштуулар атайын ашыккан дельфиндердин жардамы менен жооп табууга аракет кылууда. 2070 жылы ислам христианчылыктан ашып, дүйнөдөгү эң ири динге айланышы мүмкүн. Кайсы өлкөдө мусулмандар тездик менен көбөйүүдө? 6 мусулман өлкөсүнүн жарандарын Америкага киргизбей коюуга умтулуп жаткан президент Трамп дагы бир тоскоолдукка учурады. Гавайинин федералдык соту жобо күчүнө кирерине бир нече саат калганда ага бөгөт койду. Мындай тыюу салуу мусулман мигранттарды гана эмес, америкалык мусулмандарды дагы обочолонтуп коет, деди сот. Президент сотту аша чабууда деп айыптап, кайра дагы арыз менен кайрылаарын билдирди. Кечээ түнү Нашвилл шаары президент Трампты жылуу кабыл алды. Бул тургундар президентти АКШга мусулмандарды киргизбейм деген үчүн дагы колдогон. Бирок ал убаданы аткаруу оңой болгон жок. Трамптын эң алгачкы жарлыгы 7 мусулман өлкөнүн жарандарына АКШга келүүгө тыюу салган. Соттор жарлык конституцияга каршы келет деп аны жокко чыгарган. Андан соң Трамп экинчи жарлыкка кол койгон. Ал бүгүн күчүнө кирет. Арине эмитен эле 2 сот президенттин буйругун жокко чыгарды. Биринчиси Гавайидеги сот болду. Штаттын расмийлери президенттин жарлыгы мусулмандарды басмырлайт жана жалпы экономикага терс таасир этет дешүүдө. Баш мыйзамга дал келбеген жана башкаларды дискриминациялаган көрүнүштөргө биз ар дайым каршы чыгабыз жана туруштук беребиз. Президенттин биринчи жарлыгы АКШнын аэропортторунда башаламандык жараткан. Мигрант болуп келгендер үй бүлөлөрүн алып кире албай, АКШнын имиджине доо кеткен. Трамптын экинчи жарлыгы да катуу сынга алынууда. Ага карабастан президент соттор менен кайма айтышуусун улантууда. Бул көпчүлүктүн пикири. Соттор мурда болуп көрбөгөндөй ката кетирип жатат. Соттун чечиминде саясат жок дейсизби? Өкүм АКШны алсыз көрсөтүүдө. Трамп айтылган ишти жогорку сотко чейин жеткирем деп белгиледи. Жарлык жокко чыгарылгандан кийин Ирактык үй бүлө Калифорнияда жолугууга мүмкүнчүлүк алды. Бирок акыры Американын кайсы тарабы жеңип чыгаарын эч ким айта албайт. Америкада ген издөөдө машыктырылган дельфиндер эми окумуштууларга эмне себептен киттер тайыз сууга чыгаарын түшүнүүгө көмөктөшөт. Мурда кемелердин атайын аспаптарынан чыккан добуштар киттерди адашууга түртүп жатат деп айтылып келген. Бирок иликтөөлөр көрсөткөндөй, маселе мындан кыйла терең болушу мүмкүн. Көңүл ооруткан көрүнүш жана чечилбей келген илимий сыр. Өткөн айда жүздөгөн киттер эмне себептен өзүн жээкке ыргытканда дале так жооп табыла элек. Бирок деңиздеги жүк ташыган жана аскердик кемелер жараткан добуштар киттерге таасир этиши мүмкүн деген божомолдор бар. Эми окумуштуулар суу астында атайын үйрөтүлгөн дельфиндер менен изилдөө жүргүзүүдө. Бул дельфиндер 90-жылдары АКШнын деңиз флотуна мина издегенге жардам берген сүт эмүүчүлөр. Окумуштуулар дельфиндерге атайын жабдыктар орнотулган жилеттерди кийгизип, алардын суу астындагы жүрөк согуу ритмине байкоо салышууда. Изилдөө учурунда дельфиндер тез түсүп качууга жөндөмү бар экени аныкталды. Бирок ал үчүн жаныбар өтө көп энергия сарптайт экен. Дельфиндердин кыймылы киттер аскердик кеменин сонар жабдыгына катыш үчүн колдогон кыймылга окшоду. Дельфиндер өтө тез кыймылдоо үчүн көп сандагы кычкылтекти колдонушат экен. Окумуштуулар айтылган маалыматты эске алып, кычкылтектин деңгээли азайып калган киттер байкабай деңиздин тайыз аймагына сүзүп барышы ыктымал деп белгилешүүдө. Арине окумуштуулар кайгылуу окуянын так себептерин аныктоодо. Биринчиден, сыйкырдуу жаныбарды жакшылап түшүнүү керек экенин айтышат. Ага убакыт талап кылынары бышык.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Нидерландияда премьер-министр Марк Руттенин партиясы шайлоодо жеңип, өкмөттү түзүү боюнча коалициялык сүйлөшүүлөр башталууда. Шайлоодогу дээрлик бардык добуштар саналып өтүп, анын партиясы ашынган оңчул Гейрт Вилдерстен кыйла алдыда экендиги айкын болду. Вилдерстен Эркиндик партиясы көп орун жеңди, бирок божомолдонгон үстүмдүккө жете алган жок. Эл аралык валюта фондунун Париждеги кеңсесинде каттын ичине коюлган зат жарылып, бир адам жабыркады. Мындан бир күн мурун Германиянын финансы министринин дарегине посылкада катылган бомба келип, аны каттарды тейлөө кызматы учурунда аныктаган. Аны солчул багыттагы согушчан грек тобу жөнөткөнүн билдирген. Эл аралык валюта фонду грек өкмөтүнө куткаруу каражатын берген 3 уюмдун бири. Мосул шаарынын чыгыш жагында тиф илдети жайылып, ага 300 киши кабылганы айтылууда. Бул шаарда Ирактын армиясы бир нече айга созулган кармаштан кийин январь айында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон тартып алган. Ирактагы адам укуктары боюнча байкоо жүргүзгөн уюм тифтин жайылышына таза суунун жоктугу себеп болду дейт. Жергиликтүү тургундар азык-түлүктүн жетишсиздиги себеп болгонун айтууда. Австралиядагы чоң барьердик рифти климаттын өзгөрүшүн басаңдатуу боюнча чукул чара көрүп гана сактап калууга мүмкүн. Жаңы иликтөө көрсөткөндөй, дүйнөдөгү эң ири коралл системасынын айрым бөлүктөрү суунун жылуулугу олку-солку болгондон улам түсүнөн түбөлүк ажырап калды. Азыркы учурда ислам дүйнөдөгү христианчылыктан кийинки экинчи ири дин деп саналат. Бирок учурдагы демографиялык өзгөрүүлөр сактала берсе, мусулмандар саны боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыгышы мүмкүн. Бул иликтөөнү АКШдагы изилдөө борбору жүргүзгөн. Ислам башка диндерге салыштырганда өтө тез жайылууда. Божомолдорго караганда ислам 2070-жылга чейин христиан дининен ашып өтүп, дүйнөдөгү эң чоң динге айланмакчы. 2010-жылы Индонезия дүйнөдөгү мусулман калкы эң көп өлкө болгон. Бирок 2050-жылга чейин Индия Индонезияны озуп кетет деп жоромолдонууда. Бирок Индия басымдуу бөлүгү индуизм динин туткан калк бойдон кала бермекчи. Улуу Британияда жана Францияда христиан калкы 50%га төмөндөйт. Жана 2050-жылы Европа чөлкөмүнүн 10% мусулман тургундарды түзөт деп болжонууда. Дүйнөдө ар бир 10 христиандын 4-ү Африкада жашамакчы. Ал эми АКШда 2050-жылы ар бир 50 адамдын бири мусулман болмокчу. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Манчестер Сити Монако менен оюнда утулуп Чемпиондор лигасынан чыгып калды. Буга мен күнөөлүү эмесмин деп чыкты Пеп Гвардиола. Анын планы максатына жетпей, биринчи тепкичте 5-3 менен үстөмдүк кылган команда 3-1 менен утулуп калды. Мындан тышкары Атлетико Мадрид Байер Ливеркузен менен 0-0 болуп тең чыгып, чейрек финалга өттү. Чейрек финалдарда кайсы командалар беттешери эртең аныкталат. Бүгүн футболчулардын көңүлү Европалык лигага бурулат. Акыркы 16 топтун экинчи айлампадагы 8 оюну болмокчу. Манчестер Юнайтед өз таласында Ростовдун командасы менен беттешет. Алардын Орусияда өткөн биринчи оюну 1-1 менен тең чыккан. Юнайтедтин курамында Уэйн Руни менен Антони Таршал травманын айынан ойнобойт. Ошондой эле Рома менен Лион, Бесикташ менен Олимпиакос жана Аякс менен Копенгаген командалары дагы беттешет. Теннис боюнча Индиан Уэллс ачык чемпионатында Роджер Федерер 6-2-6-3 эсебинде Рафаэль Надальды утуп алды. Эми ал чейрек финалда австралиялык Ник Киргиос менен таймашат. Киргиос дүйнөлүк экинчи ракетка Новак Джоковичти утуп алган. Аялдарда Светлана Кузнецова менен Каролина Плискова жарым финалга өтүштү. Жаңылыктардын соңунда британдыктардын көңүлүн ачкан бир итти көрө кетели. Тоскоолдуктан секирип өтүү боюнча жарышка коюлган бул иттин секирейин деген ою жок болду, бирок ага карабай Олли деген бул ит тынбай жүгүрүп, жакшы кылдым деген ойдо калды окшойт. Ал тууралуу видеону интернетте миллиондогон кишилер көрүп чыгышты. Бул жана башка жаңылыктар интернет сайтыбызда турат. Дарегибиз BBC Кыргыз.com. Сайтыбыздан BBC Академиясы баракчасына кирип, журналистика жана тил үйрөтүүгө арналган маалымат ресурсун кыргыз тилинде тапсаңыз болот. Берүүбүз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпан Койчиева. Саламатта болуңуздар.